Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка депутаттык мандаттын кайтарылып берилишине байланышкан ишти карады. Сот жүрүшүндө кыргыз тили боюнча талаш жаралды. Арыздан Темирлан Ормоков Өмүрбек Текебаевдин кыргызча сүйлөөсүнө каршы чыгып, орусча сүйлөшүн талап кылды. Уруксат берсеңиздер, мен бираз узунураак сүйлөйм. Каршылык жок бу кыргызча сүйлөгөнгө? Каршымын, пусть язык не нарушает, сам соблюдает закон. Мен кыргызча сүйлөйм. Вы не нарушаете закон, язык производства нарушает. Мен кыргызча сүйлөйм, Ормоков түшүнбөсө переводчик алып келип бергиле. Тогда переводчика, я не понимаю. Ошо экен. Кийинкиге калтырайлы кандай, рахмат. Тогда что за дела? Мен Когда ему надо достаточно жакшы эле сүйлөйт. Мы же слышали его. Ормоков кыргызча түш жоруган, анча-мынча ыр жазып жибермей жайы бар жамакчы катары белгилүү. Өмүрбек Текебаев кыргызча сүйлөй тургандыгын, эне тилде сүйлөбө деген улутто, мамлекетти сыйлабастык экенин айтты. Эске салсак, 4 жыл мурун 1-май райондук сотунда орус шылоону Маевскийдагы Текебаевтан орусча сүйлө деп талап кылган эмес. бул жерде баары мыйзамдын чегинде болуш керек. Бирөө характерин көргөзүп, эрке болуп, ачыкча привилегияларды эч кимден талап кылбаш керек. Мен кыргыз мамлекетинде жашайм. Биздин конституцияга ылайык өз укугумду кыргызча сүйлөп коргоонго укугум бар. Текебаев кыргызча сүйлөбөсүн, орусча сүйлөсүн деген сөз бул кыргыз элин сыйлабагандык, кыргыз тилин сыйлабагандык, кыргыз мамлекетин сыйлабагандык. Это оскорбление, уважаемый. Өмүрбек Текебаев өз сөзүндө ага мандат мыйзамдуу берилгенин, ошол маалда анын депутаттык мандат алышы Кыргызстанды мыйзамдык тоңгуюктан чыгарууга салым кошконун баса белгиледи. Мындан 1,5 жыл мурун жогорку сот мен айыптаган соттун өкүмүн жокко чыгарды. Конституцияга ылайык депутаттын мандаттыгын соттун өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу алып салынат. Ошондой соттун чечими өкүмү жокко чыгарылды. Конституцияга ылайык, элдин эркине ылайык, шайлоонун жыйынтыгына ылайык мандат мага кайтарылып бериш керек. Бирок мен кайтарып бер деп арыз жазган жокмун. 1,5 жыл мурун. Эми биротоло акталайын. Ошол тартипте 1 ай 2 ай кетет дедим. Өзү 1 ай 2 ай кетиш керек. Бирок 1 ай 2 ай эмес, урматтуу судьялар, 1,5 жыл өттү. Жээнбековдун убагында 1 жыл 3 ай менин ишим созулду. Жаңы бийликтин убагында мына 6-ай менин ишим созулуп отурат. Бул сиздерге мага мандат бербей коюлуун амал экендиги болуп көрүнбөйбү? Бул ишти созуу, мандатты бербей кайра алуу саясий мотив менен бийлик, ошонун ичинде сот бийлигинин шалакылыгы же калоосу менен жүрүп жатат дегенди билдирбейби? Эмне үчүн 1,5 жылдан бери менин ишим каралбайт? Атамбаев каршы болсун, түшүнөм. Сооронбай Жээнбеков каршы болсун, түшүнөм. А бүгүн ким каршы болуп отурат? Именно сиздердин имаратта, именно сиздер катышкан состав менен жарым саатта кээ бир саясатчылардын иши жогорку соттун чечими менен жокко чыгарылды. Алар акталышын күтүп отурбастан эле эң чоң маанилүү мамлекеттик кызматтарга дайындады. Эч ким алар акталсын, болбосо алардын граждандык саясий укуктары жок деп кыңк эте албады. Эмне үчүн мен 8-октябрда арыз жаздым. Көрдүм, өлкөдө башаламан бийликтин легитимдүүлүгүндө шек жарады. Бийлик деморализация болду. Жок болуп калды. Өлкөнү тез укук талаасына киргизип, мамлекеттик бийлик органдарынын калыбына келтириш керек эле. Менин тажрыйбам болгон. Белгилүү чөйрөлөрдө авторитетим бар.
белгілүү сферада билимим бар. Ошону кырдаалда элдин кызыкчылыгы үчүн, мыйзамдын калыбына келишинин кызыкчылыгы үчүн пайдаланыш керек деген ниетте Борбордук шайлоо комиссиясына Конституцияда гарантияланган менин мандатымды кайра бергиле дедим. Анткени мандатымды алган жагдай жок болгонуна 1,5 жыл болду дедим. Ошондой прецеденттер болду эле. Болгон. Саматов деген депутатты Россиянын граждандуулугу бар экен деп мандатын алып коюшкан. Бир топ убакыт өткөндөн кийин Россиядан Россиянын гражданин эмес деген кагаз алып келгенден кийин кайра чечим менен беришкен. Анткени жагдай жок болду деп. Жагдай туура эмес экен деп. Негиз болгон жагдай. Так ошондой эле кырдаал азырдагы кайталанып олтурат. 2005 жылы президенттин администрациясы, Бакиев президент болгон, шкактоосу менен эл жогорку соттун имаратын басып алып, судьяларды киргизбей, кирем деген судьялар туруп көзү башын көгөрттү. Бүткүл эл кол чаап, мындай жаман сотторду таратыш керек деп кол чаап турган. Ошондо мен жогорку кеңештин төрагасы болгон судьялар чорный хоттон коргоо издеп мага келишкен. Мен жогорку кеңеште жыйында маселени коюп, атайын токтом чыгарып, жогорку соттун имаратын бошотуп, мамлекеттин негизги органдардын бири болгон сот бийлигинин иштешин, функциясын алып барышын калыбына келтирген. Судьялар мага жакпайт эле. Мен көбүн жаман көрөт элем. Мага каршы чечим да чыгарып жүрүшкөн. Бирок мен үчүн институттун иштеши, анын бар болушу маанилүү болгон. Былтыр октябрь айында Борбордук шайлоо комиссиясын кууп таратабыз. Эл эртең барып басып алат. Иш козгоп, милициянын тергөөчүлөрү келип, арест коюп, мүчөлөрүн бириндетип, тартып, сурак ала баштады. Парламентте, мен депутат болуп барып калдым эле. Парламентте депутаттар көтөрүлүп, эл жаман көрүп аткан Борбордук шайлоо комиссиясын таратыш керек. Иштегенге моралдык укугу жок деп депутаттар маселе көтөрө баштады. Эч ким коргоп койгон жок, анткени элдин баары БШКны жаман көрүп турган. Ошондо мен чыгып сөз сүйлөдүм. Эгер шайлоо мыйзамы бузулса, биринчи кезекте ушу залда отурган депутаттар, биримдиктин, мекеним Кыргызстандын депутаттары силер билесиңер. Элге акчаны силер бердиңер. Борбордук шайлоо комиссиясынын күчү келбейт эле. Президент жардам берген жок, өкмөт жардам берген жок. Деп мен колдодум. Мени бир топ депутаттар колдоп кетип, институт Борбордук шайлоо комиссиясы калып калды. Ошол кезде эң авторитети жок болуп, эл жек көрүп турган БШКны бүгүн эл сыйлап турат. Анткени мыйзамдуу, легалдуу бийликти калыптандырууда бүгүн ал эбегесиз чоң иш жашап турат. Аны эл аралык коомчулук таанып турат. Аны Кыргызстандагы саясий уюмдардын баары тааныды. Претензия жок, жакшы иштеп атат деди. Эгерде мен токтотуп койбосом, мен мандатымды пайдаланам. Кыргызстанда эмне болот эле? БШК жок болсо, бүгүнкү мыйзамдуу бийлик органдарын биз калыбына келтире алат белек. Миллиондогон адамдардын шайлоо укугу, ошондо гражданин норм укуктун шайлоо укугу бүгүнкүдөй болуп гарантияланат белек. Мына бүгүн сот бийлигине дагы басым террор жасалып отурат. Балким араңарда коррупционерлер бар, бир бөлүгүн камап салса болот. Бирок мыйзам менен камаш керек. Бирок сот бийлигине басым көргөзүш үчүн болбогон шылтоолор менен кысым көргөзүлбөш керек. Бүгүн сот, ошонун ичинде жогорку сот, террор басымынын алдында турасыңар. Бирөө
ГКНБ туура эмес кылып атат деп айта алабы? Айта албайт. Анткени элдин баары Ташиев молодец деп кол чаап турат. Силер да айта албайсыңар. Эч ким айта албайт. Бирөө айтышы мүмкүн. Бул мен. Силерди жеке сыйлагандыгым үчүн эмес, сот бийлиги деп аталган институтты сактап калыш үчүн. Ар кандай шылтоо менен силерди алмаштырса болот. Бирок андан кийинки келген сот көз каранды болуп калат дегенден мен алысмын. Силер деп кетирип ордуңарга жаңа алып келген судьялар накты көз каранды судьялар болот. Алар ким алып келгендигин, кимдин өкүл баласы экенин, кимдин кудасы экенин алар эч убакта унутушпайт. Мына ушул тажрыйбамды эл мени угат бир бөлүгү. Саясий элитанын бир бөлүгү угат. Пайдаланайын деп, как жеке адам эмес, как саясий тарихи фактор. Мактанды десеңер мактанды дегиле, саясий жана тарихи фактор катары кайра келейин деп 8 октябрда мен кат арыз Борбордук шайлоо комиссиясына жолдодум. Туура эле жолдогон экен. Өлкөнү стабилдештиргенге, саясий процесстердин мыйзамдуулугун алып келгенге, силер билген да, билбеген да салымым зор. Эми канчалык мыйзамдуу болду ошол жөнүндө айтайын. Мен партиянын тизмесинде биринчи болуп тургам. Добуш берип аткан адамдардын баары муну билиш керек. Мен мыйзамдуу депутат болдум. Мыйзамсыз менин депутаттыгымды алышты. Кайра кайтарып бериш бул шексиз, талашсыз. 1,5 жылдан бери мен бул укугум мага эмес, элге керектүү. Шайлоочуларга керектүү укугум. Ата мекенге добуш берген биринчи кезекте шайлоочуларга керектүү мен укугум. Калыбына келиш керек эле. Бул талашсыз. Мага мандат берилгенден кийин гана вакансия пайда болушу мүмкүн. Менин укугумду канааттандырыш үчүн же бирөөнүн мандатын алып бериш керек, действующий депутаттын. Же бошоп аткан орунду бериш керек. Анткени ал менин конституциялык укугум. Андан кийин гана ваканттуу орун пайда болушу мүмкүн кийинкилерге. Ага чейин ваканттуу орун кийинкилерге жок болушу мүмкүн. Эми Ормуков гражданиндин логикасына келели. Урматтуу судьялар, тизме 2 шайлангандан кийин. Шайланганга чейин бир тизме болот. Шайлангандан кийин тизме 2ге бөлүнөт. Шарттуу түрдө. Бир бөлүгү депутат болуп тургандар, экинчиси депутат боло тургандар. Менин мандатымды мыйзамсыз алып койгондон кийин мен депутат болбой, депутат боло тургандардын алдында туруп калдым. Биринчи болуп. Келечекте. И мыйзамда жазылат, Оргуков айткандай. Следующий кандидат деп. Мен кандидат болуп калдым да, следующий кандидат. Следующий по номеру деп номерлер айтылган жок. Тизме 2 бөлүктөн турат. Депутаттар, анан депутат боло тургандар деп. Кандидаттар деп. Мен автоматтык түрдө тизмеден мени сот чыгарган жок. Тизмеден мени Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарган жок. Мен автоматтык түрдө кийин депутат боло тургандардын катарына келип калдым. 100-чү болуп келген жокмун. 70-чи болуп келген жокмун. Эң алдында келдим. Мен номерди айтам, эң алдында. И мыйзамда жазылган, следующий по номеру деп айткан эмес. Анткени номерлер алмашып кетиши мүмкүн. Отказ берип болбой коюшу мүмкүн. Следующий деп турат. Бул жагынан алып караганда дагы мен следующий. Бирок мен жазган арыз очерк боюнча эмес. Очеркту жок. Бери деп талап кылды. Очеркту жок. Ээси келсе бесин бер деп талап кылды. Вакансия болобу, же бирөөнүкүн алып береби? Бул башка маселе. И Борбордук шайлоо комиссиясы ошол күнү мага бошогон орунду берди. Биринчи менин укугум канааттандырылыш керек. Анан бош калса тизменин артындагы
тизмеде кийинкилердин укугу канааттандырылыш керек деп эсептейм. Эми жанагы УПК эмгек кодекси боюнча айтып отурушат. Ал боюнча бар. Ал өзүнчө кетет. Мен 1,5 жыл күттүм дебедимби? Анан текебай актала элек. Ошон үчүн кызмат укугу жок дегендиги мен Садыр Жапаровдун жана башка биздин мамлекеттик жетекчилердин мисалында көргөздүм. Алай депутаттар бар, иши сотто каралып атат, тергөөдө жүрүп атат. Ага карабастан алардын статусу сакталып турат. Атайын мыйзамда, депутаттын статусу деген мыйзамда депутаттын статусу аныкталган. Ал наемный рабочий эмес. Ал саясий фигура. Ал статусын алыш, статусын бериш тартиби наемный рабочилардан айырмаланат. Но бирок мен айлыгымды алам десем, отпускноюмду алам десем, башка ушул зыян тарткан зыяндарымды калыптандырып алам десем, анда башка тартип менен аракет кылам. Бул менин укугум. Кааласам аракет кылбай коем. Бул башка маселе. Көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат. Темирлан Ормуков Текебаев Садык Шернияздан бошогон мандатка эмес, Искендер Гайыпкуловдун ордуна келиш керек эле дейт. Өз айтып атат, мен без очередь, кезексиз, ээси келсе бээсин бер деген принцип менен кеп сурам дейт. Болуптур, бээңизди берели. Сиздин бээңизди Гайыпкулов алган. Сиз Садык Шернияздын бээсин алып алдыңыз. Мына мен ошону гана элем. Жогорку сот мурдагы 2 инстанция чыгарган чечимди күчүндө калтырып, БШКнын Текебаевка мандат берген чечимин мыйзамсыз деп тапты. Өмүрбек Текебаев бул саясий чечим экенин айтты. Демек, саясий деп айтсак болобу ушул иште саясий? Болот, ана карапайым шайлоочу дагы ошентип ойлойт. Көрдүңүзбү? Менин мандат алгандыгым кимдир бирөөнүн жеке кызыкчылыгына, жеке укугуна, эркиндигине доо кетирсе, ошол гана сотко кайрыла алат. Гражданин Ормуковдун менин мандат алгандыгым, тем более ал Атамекенге добуш бергем деп атат. Атамекенге добуш бердим деген гражданин Ормуковдун укугун менин депутат болушум тепсебейт. Кызыкчылыгын кордобойт. Ал айтат, мен дейт Атамекенге Садык Шернияз үчүн берген. Анын мандатын Текебаевдин албай койгону менин укугумду, менин кызыкчылыгымды тейлеп коюп атат деген күлкү келерлик аргумент айтты. Ошол аргументтин негизинде биринчи инстанцияда сот карап, аны колдоп чечим чыгарып берип атат. Ошол күлкүлүү негизсиз аргументтин негизинде экинчи инстанциядагы сот чечим чыгарып берип атат. Мыйзам боюнча Ормуковдун бул жерге эч кандай тиешеси жок.